Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар, онлайн семинардын катышуучулары. Бул семинарда төмөнкү валериан, картошка, абрикос, алма өсүмдүктөрү боюнча, аларды органикалык өстүрүү боюнча агротехникалык картасы боюнча маалымат берилет. Бул өсүмдүктөр биздин пилоттук айылда өстүрүлгөн негизги өсүмдүктөр болуп саналат. Лектор мен Нурбек Камчыбеков, даярдаган Бермет Бейшенканова, койка органикалык долбоору. Биз азыркы онлайн семинарда валерианды өстүрүүнүн агротехникасы боюнча маалымат беребиз. Анда эмесе кеттик. Валерианын бардык өсүмдүктөрдү өстүрүүдө өсүмдүктүн кирешелиги өтө маанилүү фактор. Ошон үчүн бул биздин темабызда ошол валериандын кирешелиги боюнча баштоону туура көрдүк. Бул маман айылында ошол биздин проекттин алкагында изилденген 2021 жана 2020 жылдагы валериандын кирешелиги боюнча салыштырмалуу таблица менен берсек, анда өзүңүздөр көргөндөй 2021 жылы түшүмдүүлүк 10 тоннанын тегерегинде болсо, 2020 жылы түшүмдүүлүк 17 тоннанын тегерегинде болгондо, ошондо болжол менен 2 эсе түшүм жогору болгон. Ал эми баа жагынан болсо суулай валериандын баасы 75, кургак валериандыкы 70 сом болсо 2021 жылы, ал эми 2020 жылы 65 жана 300 сомдун тегерегинде болгон. Ошо менен алганда жалпы киреше чыгашыларды кемиткенде 1 гектардан 2021 жылы 481 миң, ал эми 2020 жылы 900 миңдин тегерегинде болгондо. Анан өзүңүздөр көргөндөй, бул түшүмдүүлүктүн төмөн болушунун негизги себептери бул кургакчылык болду, өзүңүздөр билгендей. Андан сырткары ошол биздин мониторингтин жыйынтыгында ошол плантациялар валериан өсүмдүктөрү Аккебер, даттил көп чалдыгышты, кыштын эрте келиши, анан өсүмдүктөрдүн жыштыгынын суюк болушу. Валериан өстүрүүчүлүгүндө негизинен талаага көчөт менен өстүрүлөт. Валерианды тигүү аянты мурда өстүрүлгөн өсүмдүктөрдөн бая түшүм аябай көз каранды болот. Ошон үчүн валериан үчүн мурда өстүрүлгөн эң жакшы өсүмдүктөр катары бул картошка жана жер жемиштер, көпчылык тоют өсүмдүктөрүнөн кийин айдалган дан эгиндери, көпчылык тоют өсүмдүктөрүнүн ушул өсүмдүктөр эң жакшы мурда өстүрүлгөн өсүмдүктөр болуп саналат. Ошондой эле көчөттү даярдап алуу керек себүү алдында. Ал үчүн күзгү себүү үчүн үйрөндү, көчөт үчүн майдын аягы июлдун ортосуна чейин, ал эми жазгы себүүдө үйрөндү июлдун ортосу, августтун аягына чейин себүү керек болот. Ал эми көчөттөр болсо күзгү себүүдө 15 сентябрь жана октябрдын аягы, жана жазгы себүү болсо талаага техника кирүү мүмкүнчүлүгүнөн баштап майдын башына чейин себүү отургузуу сунушталат. Валериана өзүңүздөр көргөндөй суукка аябай чыдамдуу өсүмдүк. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй жаңы чыккан өсүмдүктөрдөн башка өсүү фазасында төмөнкү 10-15 же 20 градус, минус 20 градуска чейинки суукка туруктуу келет. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй валериан көчөт үчүн себилген үйрөн үчүн эң жакшы, эң төмөнкү өнүү температурасы +5, ал эми эң жакшы өнүү температурасы +20дан 25ке чейинки температура ыңгайлуу болуп саналат. Ал эми көчөт үйрөндөр себүү тереңдиги 1-1,5 сантиметр, катар аралык 70, катардагы өсүмдүк аралыгы 10-дон 25 сантиметрге чейин отургузулат. Бул жерде ошол илимий изилдөөлөрдө белгилүү болгондой, отургузуу жыштыгына жараша валериандын тамырдын түшүмдүүлүгү жана тамырдагы ошол экстрактивдүү заттардын кармалышына болгон таасири көрсөтүлгөн. Мисалы 70ке 25 куб сепкенде 1 гектарга 57 миң даана көчөт себилет. Ал эми түшүмдүүлүк болжол менен 11 тонна 120 килограмм. Ал эми экстрактивдүү заттар болсо 27,5. Бул эң жогорку баягы кармалган экстрактивдүү заттар. Өсүмдүктүн жыштыгына жараша тамырынын баягы экстрактивдүү заттардын кармалышы ошончолук жогору болот. Бирок тажрыйбада түшүм да өтө маанилүү болгон үчүн 70ке 20 кылып себүү жакшы түшүм жана жакшы жогорку сапаттагы экстрактивдүү заттарды кармаган сырыёну алганга мүмкүнчүлүк берет.
Ал азыркы учурда ошол маман айылында дыйкандар негизинен 70–25 сантиметр катар аралык менен себүү схемасын колдонушат. Валериан өстүрүүнүн ыкмалары негизги баягы себүү учуруна жараша 5 түргө себилип келет. Анын ичинен үйрөн менен күзүндө себүү, үйрөн менен талаага жазында себүү, ошондой эле көчөт менен талаага жазында отургузуу жана көчөт менен талаага күзүндө отургузуу. Ушул негизги ыкмалардын ичинен баягы экстрактив заттардын кармалышы жагынан дагы, түшүмдүүлүк жагынан дагы талапка ылайык катары бул жерге өстүрүлгөн көчөттү талаага күзүндө себүү ыкмасы саналат. Валериандын негизги өсүү фазаларына жараша азыктандыруу жана коргоо программасы бул таблицада көрсөтүлгөн. Өзүңүздөр көргөндөй негизги өсүү фазалары белгиленген жана ошого жараша кайсы учурда вегетативный масса же тамыр же жалбырак массасынын топтолушу процент түрүндө белгиленген. Өзүңүздөр көргөндөй биякта жалбырактар толук тамыр развитка фазасы менен болжол менен августтун ортосунан сентябрдын аягына чейин эң жогорку 70% баягы биомасса топтолуу фазасы болуп саналат. Ошол үчүн баягы уборканы же болбосо түшүм жыйноону дагы сентябрдан кийин октябрда жүргүзүү сунушталат. Ошондой эле тамырдын баягы экстрактив заттарынын көп топтолушуна шарттоо үчүн керектүү болгон микроэлементтерди жалбырак аркылуу период вегетация чачуу же кошумча азыктандыруу сунушталат. Ал эми зыянкечтерге жана илдеттерге каршы бул жерде дат илдетине көп байкалды. Ал үчүн бордо суюктугун чачуу сунушталат. Ак кебер илдетине акиташ күкүртө эритмесин чачуу сунушталат. Ошондой эле баягы өсүмдүктүн жыштыгын төмөндөтүп, түшүмдүүлүктү төмөндөтүүгө алып келген негизги зыянкечтердин баягы көп байкалган зыянкечтер катары зымкурту, күз күйкүчө, майскый жук зыянкечтери катталган. Аларга каршы катар аралыктарды культивация кылуу өзүңүздөр көргөндөй биякта 19–24%ке чейин азайтат. Терең айдоо күзүндө зымкурттарды 32–40%, күйкүчөнү 44–50%ке чейин азайтат. Түшүм жыйноо жана сактоо. Түшүмдү эрте жыйнаганда экстрактивдүү заттар аз болуп калат экен. Ошон үчүн мүмкүн баягы климаттык шарт туура келген жерлерде кеч күздө жыйноо сунушталат. Активдүү заттар тамырдан жулуп кетпеш үчүн сууга жууганда 20 мүнөттөн ашык кармоого болбойт. Кургатуу температурасы 40 градустан жогору болбошу керек. Анан туура сактоо менен 3 жылга чейин ошол кургатылган сырыөнү сактаса болот. Анан негизги сырыө бул кургак жана суулай түрүндө сатылат. Ошолордун баягы курамы жана сапаты боюнча стандарттар, талаптар иштелип чыккан. Алар болсо негизинен экстрактивдүү заттарга жана курамындагы ар түрдүү кошулмалардын проценттери белгиленген. Ушуларды сактоо менен баягы жогорку сапаттагы товардык сырыөнү өндүрсө болот. Ушу менен биздин Валериан боюнча семинарыбыз аяктады. Биздин ушул Ысык көл областында, ушу Маман айылында, ошондой эле башка дагы Кыргызстан регионунда бул культураны ийгиликтүү өстүрүп, киреше табууга боло турган негизги өсүмдүк катары сунуштасак болот. Бул семинарыбызда картошканын өстүрүүнүн агротехникасы боюнча маалымат беребиз. Картошка бул бизде эң көп өстүрүлгөн негизги өсүмдүктөрдүн бири болуп саналат. Картошка өстүрүүнүн кирешелүүлүгү бул таблицада биздин пилоттук аймак болуп саналган ушу Маман Теплокличенко айылдарындагы салыштырмалуу түшүмдүүлүк жана ошого жараша кирешелүүлүк таблицасы көрсөтүлгөн. Маман айылында 2021 жылы 1 гектардан болжол менен 22 тонна, ал эми Теплокличенкода 28 тонна түшүм алышкан. Ошол менен алганда гектарынан кирешелүүлүк Маман айылында 274 000 сом, Теплокличенко айылында 384 000 сом болгон. Бул деген сөз баягы орточо алынган маалымат. Кээ бир баягы маданияты, дыйканчылык маданияты жогору болгон дыйкандарыбыз мындан да жогору түшүм алган учурлар көп. Картошка өстүрүүчүлүгүндө
негизги агротехникалык талаптар бар. Алардын бири бул которуштуруп айдоо схемасын туура түзүү. Картошка өсүмдүгүн бир жерге кайталап 4 жылдан кийин себүү сунушталат. Ал үчүн ага чейин негизги баягы жакшы предшественникте мурда себилген өсүмдүктөр катары булар көп жылдык тоют өсүмдүктөрү, дан эгиндери жана бир жылдык дат чынактуу өсүмдүктөрү жакшы предшественник болуп саналат. Ошондой эле жерди туура айдоо бул негизги талаптардын бири жана түшүмдүүлүктү аныктай турган факторлордун бири болуп саналат. Жер ал үчүн картошка үчүн эң ыңгайлуу жер катары бул 5,5–6,5 кычкылдуулуктагы pH көрсөткүчү жана кумдак физикалык структурасы жеңил топурактар жакшы түшүм байлоого шарт түзөт. Ошондой эле жерде айдоо тереңдиги 25–30 см болушу керек. Үйрөндөрдү ошондой эле дагы бир негизги талаптардын бири бул үйрөндүн сапаттуулугу. Үйрөндүн сапаты канчалык жакшы болсо, түшүмдүүлүк ошончолук жогору жана илдет зыянкечтерден таза жогорку түшүмдөгү продукция өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми товардык картошка түймөгүн өндүрүп алуу үчүн дыйкандарыбызга негизинен элита жана биринчи репродукциядагы үйрөндөр сунушталат. Бирок эгер баягы материалдык базасы начар дыйкандар үчүн жакшы түшүм көрсөткүчүндөгү таза илдетсиз өскөн биринчи репродукциядагы плантациялардан экинчи репродукциядагы үйрөндөрдү сатып алуу менен аларды сээп товардык продукция, товардык түймөк өндүрүүгө да мүмкүнчүлүк болот. Түймөктөрдү негизги баягы үйрөндү себүүгө даярдоо процедуралардын бири бул себүү алдында баягы жертөлөдө сакталган түймөктөрдү өндүрүп алуу сунушталат. Ал процедуралар төмөнкү 3 этаптан турат. Биринчи этапта караңгы жерде 8–12 градус жылуулукта өнүмдөрдү 3–5 мм өсүп алгыдай кылып шарттоо 10 күн узактыгында болот. Ал эми экинчи этапта болсо 12 саат жарык берүү менен температураны 12–18, ал эми ымдуулукту 80–90% ымдуулукту жогорулатуу менен 20–25 күн кармоо. Андан кийин болсо бул желдетилген бир аз температурасы топурактын температурасына, ошо себүү алдында топурактын температурасына туура келген температурада 8–12 жакшы желдетилген жертөлөдө же имараттын ичинде 7 күн сактоо. Ушул иш аракеттердин негизинде түймөктөр жана өнүмдөрдүн муздак топуракка себилгенде ал жерден дагы өнүп өсүп кетишине шарттайт, адаптацияга даярдайт. Андан кийинки үйрөндөрдү дарылоо сөзсүз бул процедураны аткаруу сунушталат. Ал үчүн триходерм жана дескупороз, триходерм 1 литр 10 литр сууга, дескупороз 2 грамм 10 литр сууга кошулуп түймөктөр дарыланат. Негизинен биздин практикада картошкалар бул катар аралык жөөк менен катар аралык 65–70, ал эми катардагы өсүмдүк аралык 20–30 см менен себилет. Бирок бул катардагы өсүмдүк аралыгы картошканын бышуу мөөнөтүнүн түрдүүлүгүнө жараша өзгөрүлөт. Мисалы эрте бышуучуларды 70-ке 20–24 см, ал эми кеч бышуучуларды 70-ке 36 же 40 см себүү сунушталат. Ошондой эле себүү тереңдиги дагы бул жерде салыштырмалуу көрсөтүлгөндөй топуракка баягы жазында терең айдап салуу менен түймөктөр муздак топуракка калып өнүмү начарлап ар түрдүү топурактагы зыянкечтик илдеттерге чалдыгып калуусу мүмкүн. Ошон үчүн топуракка себүү тереңдигин жана жөөк менен үстүн түптөө биздиктигин дагы контролдоо сунушталат. Ал эми себүү учуру болсо топурактын эң оптималдуу 7–8 градус жылыгандан баштап сээп баштоо болот. Картошка өстүрүүчүлүгүндө негизги өсүү фазалары жана ошол фазаларга жараша оптималдуу температура талаптары бар. Ошондой эле сугаруу кайсыл учурда өтө маанилүү, ошолор да көрсөтүлгөн бул таблицада. Анан негизги бул жерде органикалык өстүрүүчүлүктө эске сала турчу нерсе бул негизги зыянкеч болгон колорадо коңузуна каршы бациллус турмгенсис кармаган каражаттарды органикалык уруксат берилген
дарылоо сунушталат. Ал үчүн краларда коңузу биринчи экинчи баягы кичинекей фаза, биринчи экинчи фазасы личинкаларын ошол учурда гана чачуу жакшы жыйынтык берет. Ал эми илдет зыянкечтерге каршы баягы эң көп катталган альтернариоз жана фитофтороз илдеттерине каршы битоксибацилин эме триходермин же болбосо 1% бордоз суюктугун чачуу сунушталат. Же болбосо экөөнү катар алмаштырып 2 жолдан чачуу жакшы жыйынтыктарды берет. Түшүм менен топурактан чыгарылып кетүүчү негизги элементтердин өлчөмү бул таблицада көрсөтүлгөн. Баардык өсүмдүктөр түймөк болсун, үстүңкү дан эгиндери болсун, белгилүү бир түшүм менен топурактан микро жана макро элементтерди түшүм менен чыгарып кетет. Картошкада бул көрсөткүч мисалы 20 тонна түшүм, азоттон 100 кг чейин, фосфордон 32 кг, калийден 200, кальцийден 64, магнийден 40 кг өлчөмүндө чыгарып кетет. Ошолорду эсептөө менен баягы түшүмдүүлүктү программалап алсак болот. Ал үчүн 3 жылда бир топурактын анализин жүргүзүп, топурактагы ушул элементтердин курамы канча бар экенин эске алуу менен 20 тонна же балким 40 тонналык картошка түшүм үчүн канча өлчөмдөгү кошумча азыктандыруу керек экенин аныктап алсак болот. Мисалы органикалыкта эң негизги жерди азыктандыруучу жер семизгич катары бул кык болуп саналгандыктан кыктын курамын биз бул жерге таблица түрүндө бердик. Негизги макро элементтер, макро микро элементтер жана алардын кыктагы курамы процент менен, анан 20 тонна түшүм алыш үчүн канча макро микро элемент керек болот, ал үчүн канча кыкты беришибиз керек. Мисалы бул жерде 70% кык сиңирип алуу формасында болот. Анткени биринчи экинчи жылы кык эң көп дегенде 70% гана сиңирип алууга келгендиктен, мисалы азот 20 тонна үчүн 100 кг керек болсо, кыктын курамы 0,45% болгондуктан 20 тонна картошка түшүмүн алуу үчүн биз 28 тонна кык беришибиз керек экен. Ошо менен бул таблицада көрсөтүлгөндөй жалпы ушул керек болгон макро микро элементтерди камсыздоо үчүн жерге 40 тоннадан 60-50 тоннага чейин кык берүү жетиштүү болот экен. Картошка өсүрүүтө дагы бир органикада бул зыянкеч илдеттерге ошондой эле ото чөптөргө каршы биз химиялык каражаттарды колдоно албайбыз. Ошондуктан күрөшүүнү бул көбүнчө агротехникалык ыкмаларды туура колдонуу менен биз ишти бир топ жеңилдете алабыз. Ал үчүн бул жерде көрсөтүлгөндөй картошканын өсүү фазасы жана бизде практикаланып келген түз себи, жөөк кылып себиге жараша кайсы фазада кайсы техникаларды колдонсок болот. Мисалы өнүп чыкканга чейин штригель же болбосо жеңил райборона менен жүрүү түз себилүүдө, жөөк кылып себүүдө сеткалык тырмок колдонуу менен баягы жаңы чыгып келаткан өнүмдүү ото чөптөрдүн өнүмдөрүн жок кыла алабыз. Ал эми кийинки фазаларда болсо катарларды культивациялоо, анан бул жылдызчалуу ротордуу культиваторлор менен жүрүү сунушталат. Бизде практикада ошондой эле биздин дыйкандарыбызда азыркы учурда ротордуу культиватор, ошондой эле сеткалык тырмоктор, штригелдер жетишсиз болгондуктан башка түрдөгү баягы малаларды да колдонуп келатышат. Колдон келсе ушул техникаларды, ушул шаймандарды алуу менен отолорго күрөшүү бир топ жеңилдейт. Түшүм жиноо жана сактоо. Негизги картошканы жалбырактар 30-40% саргайып баштаганда чаап салуу керек жана 10-15 күнгө чейин кармоо менен топурактагы түймөктөрдүн кабыгынын катышын күтүү менен токсооту күттүрбөстөн топуракта көпкө таштабастан жыйнап алуу сунушталат. Эгер топуракта көпкө жатып калса бышкандан кийин ар түрдүү зыянкечтер жана ризоктониоз күмүш котур илдеттерине чалдыгат. Ошон үчүн өз учурунда жыйнап алуу сунушталат. Ошондой эле 5тен төмөн жана 20 градус Цельсийден жогорку температурада түймөктөрдү казуу сунушталбайт. Анан жараттарды айыктыруу үчүн алгачкы 24 саат ичинде түймөктөрдү мүмкүн болушунча кургатуу керек. Кургатып, анан алдын ала жертөлөгө сактаардын алдында бир сыйра сорттоп туруп киргизүү сунушталат. Сактоонун оптималдуу шарттары катары бул температура, ошол сакталчу жайдын температурасы +1ден +3кө чейин болуусу керек. Ушу менен картошканын
өстүрүүнүн жыйынтыктайбыз. Саламатсыздарбы мөмө бак өстүрүүчүлөр? Онлайн семинардын темасы абрикос жана алма бактарды органикалык өстүрүү боюнча маалымат. Бул семинарда негизги өтүлүүчү темалар бул көчөттөрдү отургузуу, башталгыч учурда азыктандыруу жана азыктандыруунун органикалык өзөкчөлүктөрү, сугаруу, отолорго каршы күрөшүү, зыянкеч жана илдеттерден органикалык коргоо программасы. Мөмө бактарды отургузуу мезгилдери өтө маанилүү, өтө кеч же болбосо эрте себүү мөмө отургузулган көчөттөрдүн суукка кабылып же жакшы өнбөй калышына алып келет. Ошон үчүн биздин жергиликтүү шартка туура келген негизги көчөт отургузуу даталары берилген бул таблицада өзүңүздөр көргөндөй. Бирок отургузууну орточо суткалык температура 5+5 жогору болгон 15-20 күндөн кийин вегетация башталат. Ошол учурга чейин жүргүзүү керек болот. Орточо суткалык температураны болсо үй шартында бардык дыйкандар аныктап алса болот. Ал үчүн бул жерде көрсөтүлгөн сааттарда температураны өлчөп, ошол температураларды кошуп 3-кө бөлүү менен орточо суткалык температураны аныктап алсаңыздар болот. Анан көчөттөрдү себип баштаганда, отургузуп баштаганда колдон келсе бир плантацияга баягы көчөттөр бир алынып келингенден кийин 5-10 күндө отургузуп бүтүү сунушталат. Анан көчөттөр уктоо абалында же болбосо отургузгандан кийин аябай катуу суук катталбаган убактарда гана отургузуу сунушталат. Отургузуу жерин даярдоо бул өтө маанилүү иштердин бири. Отургузуу жери күзүндө терең айдоо менен даярдалат. Айдоодун алдында жерге керектүү болгон органикалык жер семкичтерди берүү сунушталат. Ал үчүн 60 тоннага чейин кырк чачып, андан кийин терең айдалат. Анан кошумча топуракты баягы ылдыйкы төмөн катмарларды жумшартуу максатында 45-60 см тереңдикте жумшартуучу баягы глубоко рыхлителдер менен жүрүү сунушталат. Ысык көл областында бул ылайыкталган отургузуу жыштыгы. Бул ар бир өсүмдүккө жараша отургузуу жыштыгы ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы, ысык көл ойдуңунун борбордук зонасында бизде таштак жерлер аябай көп болгондуктан, эгер таш катмары 100 сантиметрден терең жаткан топурак структурасы күрдүү болгон топурактарда алма алмурут 6-4 метрден, ал эми кара өрүк, шабдалы өрүктөр болсо 5-3 сантиметрде, гиляс болсо 4-3 метр аралыкта себүү отургузуу сунушталат. Бул таблицадагы баягы себүү жыштыгы катар аралыктар баягы бийик өсүүчү сорттор үчүн ыңгайлуу сунушталган. Ал эми жапыз өсүүчү карлик сортторунда бул отургузуу жыштыгы бир аз жакыныраак болушу мүмкүн. Ошондой эле себүү жерин тандап алууда жана себүүгө тандап алынган өсүмдүктү тандоодо баардыгыбыз ошол отургузуу плантациянын климаттык шарттын абалын билип алышыбыз керек. Ошондой эле өсүмдүктүн климатка болгон баягы суукка же болбосо жылуулукка болгон туруктуулугун билүү өтө маанилүү. Ал үчүн бул таблица берилген. Таблицада баягы өсүмдүк түрлөрүнө жараша кайсы бөлүкчөлөрү кайсы температура суукка чейин чыдамдуу болот. Мисалы, бизде көптөгөн жаңы сорттор ар түрдүү башка өлкөлөрдөн алып келип отургузулуп жатат. Кээ бир баягы бизде практикада көп кээ бир байкалып атат. Мисалы, бүчүрлөрү, гүл бүчүрлөрү, мөмө бүчүрлөрү эч кандай тиги үйшүккө кабылбайт, мөмө жакшы берет. Бирок штамптары же стволдору суукка туруксуз болгондуктан тамырлары ошондой эле жалпы мөмө бак солуп калган учурлар катталат. Ал болсо бул жерде ушу тамырлар жана штамптардын суукка туруктуулугунун төмөн болушунан кабар берет. Ошондуктан ар бир себүү алдында өсүмдүктүн суукка болгон чыдамдуулугу жана ошол чөлкөмдөгү аба температуранын баягы климаттык абалды билип алуу өтө маанилүү.
Анан түр ичинде дагы мисалы алманын көптөгөн сорттору түрлөрү бар. Ошонун ичинде дагы суукка болгон туруктуулук ар түрдүү болушу мүмкүн. Анан отургузулган жылдары мөмө бактарды 4-жылга чейин катар аралыктарды ар бир катардагыларды иштетип, кошумча түшүм жана ошого жараша бакча жана техникалык өсүмдүктөрдү айтоо менен иштетип, сугарып туруу менен бактарга, көчөттөргө жакшы өсүү шарттарын түзүүгө болот. Ошондой эле кошумча киреше түшүм алса да болот. Бул сунушталат. Биринчи жылы жана экинчи жылдары көчөттөн штамынан 50 сантиметр аралыкта, алыстыкта жерди иштетүү керек. Ал эми 3-жылы 80 сантиметр алыстыкта айдатуу менен ошол мөмө жемиштерди отургузса болот. Анан ар бир андан кийинки жылдары баягы жердин ортосун иштетпөө максатында, иштетүүнү азайтуу максатында көп жылдык тоют өсүмдүктөрүн айдоо сунушталат. Ошо менен катар жылда бул штамптын тегерегиндеги отолорду тазалап, 15-20 сантиметр жумшартып, ошол жумшарттын алдында органикалык удобрение, жер семишктерди берүү менен топуракка аралаштырып берүү бул сөзсүз сунушталуучу иш аракеттердин бири болуп саналат. Топурак шартына жараша мөмө бактарды сугаруу дагы айырмаланат. Мисалы бизде таштак топурактарда, мисалы 3,5-4 метр тереңдикте жайгашкан таштак топурактарда биринчи, экинчи жыл жана 2 жылдан кийин 5-6 же 4-5 жолу сугаруу сунушталат. Сугаруу баягы эң көп сууну талап кылган учурлар катары бул аябай ысык болгон апрелден июнь-августка чейинки учурлар өтө маанилүү. Бул кайсы топурактарда бул суу тутуу сыйымдуулугу төмөн жана кумдак топурактарда балким мындан да жогору 8-10 жолу сугаруу керек болот. Ал эми мисалы жер алды суулары төмөн жайгашкан топурактарда болсо 1-2 гана жолу сугаруу сунушталат. Бул эми саздак топурактарда да. Ошондой эле биздин Кыргызстандын баягы орто борбордук зоналарындагы таштак, жайы ысык, топурагы бир аз кумдак болгон аридтик зонадагы баягы мөмө бакчалар үчүн жана суу период вегетация ысык айларда суу тарыш болгон үчүн эрте жазда апрелде жана кеч күздө ноябрдын аягында баягы мымдуулукту топтоочу же болбосо запастоо максатында бирден сугат жүргүзүү жакшы жыйынтыктарды берет. Анан көчөттөрдү отургузууда сөзсүз түрдө ошол отургузула турчу аянттын топурагынын анализин билип алуу өтө маанилүү. Ошого жараша ошол жеткиликсиз болгон элементтерди себи алдында жана отургузуу чуңкурчасына аралаштырып берүү сунушталат. Анан топурактын pH-ында билип, ошого жараша кайсы элемент жетишсиз болсо, ошону толуктоо керек болот. Анан ар бир жылы ошол колдон келсе, баягы таштак, кумгайрак же болбосо катуу физикалык структурасы катуу болгон суу сиңирүү баягы сыйымдуулугу аз болгон топурактарда органикалык жана мульчалоо аркылуу ошол органикалык калдыктар болсун, жер семишкичтер болсун, ошолорду дайым мульчалоо менен топурактын асылдуулугун арттыруу сунушталат. Анан мөмө бактарды азыктандыруунун агротехникасы бул азыктандыруу өтө маанилүү. Мөмө бактарда негизинен баягы негизги штамптан 30 сантиметр алыстыкта бактын эни менен тең тегерете жер семишкичтерди бул кык же болбосо башка кошумча азыктандырууну ушул тегеретте чачуу менен топуракка 15-20 сантиметр аралаштыруу менен берүү сунушталат. Бул жерде ушу жер семишкичтерди берүү зонасы көрсөтүлгөн. Анан жер семишкичтердин өлчөмү бул мөмө көчөттүн жашына жараша өзгөрүлөт. Мисалы 8-жылдан баштап, мисалы 30-32 килограмм түп берүү сунушталат. Бирок бул өлчөм мисалы катуу данектилер үчүн эгер 70 сантиметрден 1 жылдык бүчүрлөрдүн өсүшү жогору болсо, анда жер семишкичтерди берүү азайтуу керек. Эгер 45-тен төмөн болсо,
көбөйтүү керек да. Өсүмдүктүн бир жылдык бүчүрлөрүнүн өсүү темпине, өсүү узундугуна жараша жерсемиштердин нормасын аныктап алуу туура болот. Анан бул жерде ушул абрикос өстүрүүдө биздин шартта негизги байкалган экономикалык зыян берген илдет зыянкечтердин тизмеси, ошолорго жараша аларга органикалык күрөшүүнүн баягы кайсыл учурда мониторинг же болбосо текшерүү иштерин жүргүзүү керек, кайсыл учурда дарылоо иштерин баштоо керек. Ушул таблицада көрсөтүлгөн. Анан бардык илдет зыянкечтер бул өсүмдүктүн вегетациясына жараша же болбосо айлана чөйрөнүн, топурактын, ошондой эле абанын температурасынын жылышына жараша жүрөт. Ошого жараша зыянкечтер да чыгуусу башталат. Ошолорго каршы бул жерде жылдышчылар менен белгиленген каражаттарды дары колдонуу менен каршы күрөшүү керек болот. Анан негизги бул жерде айта турчу нерсе, органикада бул гигиеналык же болбосо тазалап, бутоо, ошондой эле алдын алуу иш аракеттерин туура жүргүзүү менен гана ийгиликтүү коргоо программасын ишке ашырса болот. Бул жерде алма өстүрүү боюнча негизги илдет зыянкечтер байкалган, экономикалык зыян алып келген. Ошолорго каршы кайсы учурларда текшерүү жана дарылоо иштерин жүргүзүү керек, кайсы фазаларда ошол илдет зыянкечтер башталат. Ошол белгиленген. Ошого жараша илдет зыянкечтерге каршы колдонуучу каражаттар жылдышча менен ар бир учурга белгиленген. Бул жерде ошол штаммдарды тазалоо, бутоо, ошондой эле агротехникалык баягы коргоо ыкмаларын алдын алуу иштерин туура колдонуу менен гана ийгиликтүү күрөшүп алсак болот. Бир гана бул химикаттар менен болбосо дагы толук түрдө экономикалык баягы порог зыян берүү чегинен ашырбастан таза органикалык мөмө жемиштерин өстүрүп алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушу менен биздин мөмө бакча боюнча темабыз жыйынтыкталат. Кошумча суроолор жана кайсы темалар боюнча кошумча маалыматтар керек болсо же сунуштарыңыздар болсо, ушул видеонун биздин YouTube каналында комментарий менен калтырсаңыздар болот. Сиздерге ушул биздин ушул өстүрүү сезону башталды. Баарыңыздарга ушул ийгиликтүү өстүрүү сезонун каалоо менен ушул семинарыбызды аяктайбыз.